Сүйөмүн гүлдөрдүн кооздугун, кумарлуу жаштыгын арзыган. Сүйөмүн гүлдөрдүн жыттуусун, көргөндө көңүлүм чалкыган. Табигаттын адамзатына тартуулаган кооздуктарынын бири бул гүл экендиги талашсыз. Назиктиги, сулуулугу менен адамды өзүнө тартып турган гүлдөр айланага өзгөчө көрк берет. Айрыкча аял затынын жашоосунда өзүнчө орунду ээлеген гүлдөрдү сүйбөгөн жандар жокко эсем. Үйгө келген адамдын назарын өзүнө буруп, бир чети бөлмөгө өзгөчө сулуулук, аруулук тартууласа, экинчи жагынан таза абанын булагы болгон бул албетте бөлмө гүлдөрү. Көз жоосун алып, бөлмөгө көрк, жан дүйнөгө кубаныч тартуулаган орхидея гүлү адамдын көңүлүн өзүнө бурбай койбосо керек. Орхидея гүлүнүн мүнөзү абдан оор, ал дайыма назиктикти жана бийиктикти багындырып келгендиктен, гүл тизмекте гүлдөрдөн бийик турууну талап кылат. Эгер эң төмөн коюп койсо, бат эле соолуй түшүүсү мүмкүн. Орхидеянын жалбырактары, сабактары ар кандай болушу мүмкүн. Топ гүлү чачыктай же машактай, кээде жалгыз гүлдүү, чөйчөкчөсү желекче сымал. Орхидеялардын 600–700 уруусунун 20 000 түрү өсөт. Өзгөчө тропикте көп сандаган түрү кездешет. Гүл өзүнүн атын алыска өткөн доордо байыркы Грециянын күндөрүндө алган. Бул ысымды белгилүү Платондун окуучусу философ Феофраст тандаган. Орхидея гүлүнүн түрлөрү.